Эми ушул жерде Жаныш агай дагы деле ушул бакка кайтсак да, мына ушул жогоруда айттык да, ушул тез түшүм берүүчү бактарды биз отургузушубуз керек, өстүрүшүбүз керек деп. Эми ал жөнүндө маалымат берип кеттиңиз. Бирок эң негизгиси анын өзгөчөлүктөрү. Анан биз жаз айы кирип келди, биз бак отургузушубуз керек, тегишибиз керек деп калабыз да. Өзү негизи кайсы мезгилдерде отургузуш керек? Бул бак өстүрүүнүн бир эрежелери бар да. Мисалы үчүн азыркы мезгилде эң негизгиси күзүндө алма бактарды күзүндө эккен отургузган жакшы да. Биз бакты отургузуштан бурда ошол жердин сапатын текшертип алышыбыз керек. Жердин сапатын. Мисалы үчүн кумдак жерби, чополуу жерби, ошол жерде кандай дарак өсө алат, кантип өсө алат, ошол жерге кандай жер семирткичтерди бериш керек. Анан биз жанагы бакты тигетпез эле эки күрек менен тээп алып тургандан кийин тигип коебуз да. Ал ар бир бактын эрежелери бар. 70 сантиметрден кем болбош керек. Диаметр мындай кенендиги. Тереңдиги 60 сантиметр, жаңактыгы 80 сантиметрден тереңдиги кем болбош керек. Ошол жерге мүмкүн болушунча азыктарды бериш керек бүгүн. Ошондон кийин, мисалы үчүн баягы Токой Чарбат айтып коет, подготовка почва деп коет да, топуракты даярдоо деп. Эң мурда ошо топурактын составын билип, ошо топуракты даярдап алып, анан көчөттөрдү тигишибиз керек да. Көчөттөрдү тиккенден кийин бізде аралыктар боюнча дагы көп маселелер бар да. Мисалы үчүн полкарлик, карликти канча аралыкта тигишибиз керек, полкарликти канча аралыкта тигиш керек, чоң алмаларды канча тигиш керек. Анан кээ бир жерлерге барсаң, алмаларды, чоң алмаларды тигип коет, 2 метр, 3 метрден тигип коет да. Анан кийин будан кийин алманы тиктик. Алманы тиккенден кийин баягы кыргыздар бир айтып кеткен макал бар. Баланын туулган эмес, тутунган сүйүн дейт да. Эми бакты тигип коюп эле карап отурбаш керек. Аны укот, бутабызды билишибиз керек. Кандай кылып бутайбыз? Мисалы үчүн косточка ойлорду кайсы учурда буталат? Семечка ойлор кайсы учурда буталат? Аны буташты билишибиз керек. Бутаганда дагы биз карасак, чачты бутаганда кээ бир мен бутап койдум дейт, башын гана кырып коет. Жок, башын кыркыш эмес. Ал жерде мөмө өрө турган бутактар болот. Ошолорду билген киши буташ керек. Анан бул буташ эле эмес, аны дарылаш керек. Дарылаш керек. Азыркы мезгилдерде зыянкечтер бар. Анан ошондой оорулар бар. Ооруларды кайыздары менен дарылаш керек. Зыянкечтерди кайыздары дарылаш керек. Эми зыянкечтерди дарылаганда дагы бизде системный деп коет, ошондой эле контактный деп коет да. Мисалы үчүн кээ бир курттарды кичине эле контакт болуп жыты өзү өлөт. Кээ бирлер ошо жалбыракты жегенден кийин өлөт. Ошо кайсы курт кайсы жей тургандыгын, кантип дарылай турганын билбестен эле ар кандай дарыларды берип, мисалы үчүн азыр дүйнөлүк стандартта мамлекет ошо дарыларды зыяндуулугу өтө чоң болгон дарыларды тыюу салганда ушул дарыланбасын. Мына тайфун, жанагы дус деп коет го, биттер деп коебуз, ошолорду тыюу салган, бирок ошону азыр дарылап атпайбызбы? Биз бакты дарылайбыз деп адамдын да ден соолугуна жанагы бузуп атабыз да. Ошону ток билиш керек да. Аны бүгүн элге түшүндүрүп жүрүш керек.